58 bölüm. Катуу кыйкыр. Токтобо. Үнүңдү сурнайдай бийик чыгар. Менин элиме өз мыйзамсыздыгын көрсөт. Жакыпка өз күнөөлөрүн көрсөт. Алар адилеттүү иш кылган, өз Кудайынын мыйзамдарын таштабаган эл сыяктанып, күн сайын мени издешет. Менин жолдорумду билгилери келет. Алар менден адилеттүү сот тууралуу сурашат. Кудайга жакындагылары келет. Эмне үчүн биз орозо туттук? Сен болсо көрбөйсүң. Эмне үчүн биз жаныбызды кыйнадык? Сен болсо билбейсиң. Силер орозо кармаган күнү өз эркиңерди аткарасыңар. Башкалардан оор жумуштарды талап кыласыңар. Силер талаш тартыш, уруш чатак үчүн, башкаларды кылмыштуу колуңар менен уруш үчүн орозо кармап жатасыңар. Ушул учурда силер үнүңөр асманга угулуш үчүн орозо кармап жаткан жоксуңар. Мен тандап алган орозо ушундай беле. Мен тандап алган күн ушундай беле. Ал күнү адам өз жанын кыйнайт. Башын камыштай шылкыйтат. Өзүнүн алдына зумбал жана гүл төшөйт. Ушуну Кудайга жаккан орозо деп, Кудайга жаккан күн деп айта аласыңбы? Мен тандап алган орозо мындай. Калптын кишендерин бошот. Эзүүнүн кишендерин чеч. Эзилгендерди эркиндикке чыгар. Ар кандай моюн турукту алып сал. Ачка киши менен наныңды бөлүш. Тентип жүргөн жакырларды үйүңө киргиз. Жылаңачты көрсөң, ага кийим кийгиз. Каны бир жакыныңдан жашынба. Ошондо сенин жарыгың таң шооласындай төгүлөт. Айыгууң тез арада келет. Чындыгың алдыңда жүрөт. Теңирдин даңкы сени коштоп жүрөт. Ошондо сен чакырасың. Теңир угат. Ыйлайсың. Ал мен мына дейт. Сен өз чөйрөңдөн эзүүнү жоготконуңда, сөөмөйүңдү көтөргөнүңдү, жаман сүйлөгөндү койгонуңда, ачкага наныңды бергениңде, кыйналгандардын жанын тойгузганыңда, сенин жарыгың караңгыда жаркырайт. Караңгылыгың чак түштөй болот. Ошондо Теңир ар дайым сенин жол башчың болот. Кургакчылыкта жаныңды тойгузат. Сөөктөрүңдү чыңдайт. Ошондо сен суугарылган бактай, суусу эч качан соолубаган булактай болосуң. Кылымдар бою ээн жаткан чөлдөргө сенин тукумдарың отурукташат. Сен көп муундардын негизин калыбына келтиресиң. Сени урандыларды калыбына келтирүүчү, жашоо үчүн жолдорду жаңыртуучу деп аташат. Эгерде сен ишембиде, менин ыйык күнүмдө өзүңдүн иштериңди аткаруудан бутуңду токтото турган болсоң, ишембини кубанычтуу күн деп, Теңирдин ыйык күнү деп атай турган болсоң, ыйык тута турган болсоң, күндөлүк иштериңди кылбай, ал күндү урматтай турган болсоң, өз каалоолоруңду аткарбай турган болсоң, курулай сөздөрдү сүйлөбөй турган болсоң, анда сен Теңирден кубаныч аласың. Мен сени жердин бийик жерине чыгарам. Сага атаң Жакыптын мурасынан жедирем. Бул сөздү Теңирдин өз оозу айтып жатат.